Көпчүлүк көптөн күткөн жакшы жаңылык. Мамлекет өз күчү менен куруп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды пайдаланууга даяр болуп калды. Ушул жылдын соңуна чейин өлкө боюнча 2000ден ашык батир «Менин үйүм» программасы аркылуу кезекте тургандарга берилери айтылды. Негизги жарандарды турак жай менен камсыздоо дайым эле эң чоң социалдык маселелердин бири болуп келет. Аны жөнгө салуу максатында мамлекеттик ипотекалык компания түзүлүп, бир канча жылдан бери жеткиликтүү турак жай программалары иштеп, анын алкагында 10 миңдеген үй бүлөлөр үйлүү болушту. Ипотеканын шарттары дагы жылдан жылга жөнөкөйлөштүрүлүп, жарандарды турак жай менен камсыздоо механизмдери дагы жакшыртылып келүүдө. Бул боюнча мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун атайын жарлыгы дагы чыккан. Анын негизинде бардык жарандар мамлекет куруп жаткан үйлөргө үлүшчү катары катышып, жеткиликтүү баада, жеткиликтүү шарттар менен үй алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эң жакшысы, соңку 2-3 жылда ипотека үчүн Бишкекте эле эмес, бардык аймактарда мамлекет өзү көп кабаттуу үйлөрдү кура баштады. Анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде салынып жаткандары дагы бар. 2020 жылга чейин ипотекалык программалар жарандарга даяр үйлөрдү алып берүү менен иштеп келгени белгилүү. Бүгүнкү күндө курулуп жаткан үйлөрдүн батирлердин саны 30 миңден ашып калганы маалымдалды. Мамлекеттик ипотекалык компания 2030 жылга чейин жеңилдетилген шартта 40 миңдей жаранды үйлүү кылабыз деп убада кылууда. Ал эми азыр кезекте тургандар 32 миңден ашык экен. Дагы бир жарандарды сүйүндүрө турган нерсени айта кетишибиз керек. Эсиңиздерде болсо, август айында Кемин районунда жол боюндагы 353 гектар жер мамлекетке кайтарылбады беле. Президенттин чечими менен бул жер дагы ипотекалык компанияга өткөрүлүп, 9 кабаттуу үйлөр салынып, Кемин шаары деп аталары айтылган. Болжол менен 100 миңден ашык үй бүлөгө батир берүү мерчемделген. Эми бул келечекке коюлган изги тилек пландар, аны ишке ашканда көрө жатарбыз. Ал эми биздин кабарчыбыз Автандил Бактыбеков ушул тапта курулушу кызуу жүрүп жаткан ипотекалык үйлөр жөнүндө кенен маалымат берет. 8 гектарга жакын аянтты ээлеген Мурас комплекси бул жерде жалпысынан 39 ипотекалык үйдүн курулушу пландалган. Уштапта 18 кабаттуу 11 үйдүн курулушу дээрлик жыйынтыкталып калды. Анын ичинен 6 үй 1 айдын ичинде даяр болсо, калган 5 блок жыл соңуна чейин курулуп бүтөт. Курулушта 600дөн ашык жумушчу 2 нөөмөт менен иштөөдө. Турак жай комплексин тургузууда бардык талаптар сакталып, сапаттуу материалдар колдонулууда. Объект 9 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере алат. 18 кабаттуу үйлөрдү курууда Россиядан жана ата мекендик өндүрүштөн чыккан материалдар колдонулууда. Сырттан келген материалдар да бар, анан өзүбүздүн жергиликтүү материалдар бар. Мисалы үчүн алып айтсак, мына кирпич мынакей. Бүт ушундай кирпич сапаттуу, ушундай сапаттагы кирпичтерди колдонобуз. Анан кийин мынакей алиндекс клейлер, отделочный материалдар, мунун бардыгы кээ бир убактарда казактардан келет, болбосо өзүбүздүн өндүрүштөн өнөт. Анан мына фасадта колдонулуп аткан ТШП деп коет, кант заводдон чыгат. Фибра, цементный шифер деп коет. Мына плоский. Бул фасад ушу биздин өзүнүн жергиликтүү кант заводдон чыгат. Жыл соңуна чейин 11 блоктун курулушу аяктап пайдаланууга берилет. Калган үйлөрдү тургузуу белгиленген графикка ылайык жүрө берет. Инфратүзүмгө өзгөчө маани берилип, унаа токтотуучу жай, балдар жана спорт аянтчалары каралган. Үйлөрдү жылуулук менен камсыздай турган откана да салынууда. Ал болсо жаратылыш газы менен иштейт. Менин аркамда турган 6 блокту ушул октябрь айы ичинде, октябрдын этегинде тапшырабыз деген планда турабыз. Азыркы убакта бүтөйүн деп калды. Мына жерде азыр Россиядан келген межкомнатный эшиктер бар, ошону койсок эле бүтөт. Азыр санузелдери бардыгы коюлуп бүттү. Лифтилери коюлуп бүттү. Отделка иштери калды, ошо лифтилерин.
Бишкек шаарынын 11-кичи районунда Дастан Сити турак жай комплексинин курулушу жүрүүдө. Ал 2660 батирге ылайыкталган 17 кабаттуу 24 үйдөн турат. Буга чейин түзүлгөн инвестициялык келишимдин алкагында бул жерде мамлекеттик ипотекалык компанияга даяр абалда 500 батир берилет. Курулуштун жүрүшү менен президент Садыр Жапаров таанышып чыкты. Мамлекет башчысына курулуш көп жылдар бою кароосуз калган, карьерден ордунда пайда болгон таштанды полигону жайгашкан жерде жүргүзүлүп жаткандыгы маалымдалды. Дастан Сити долбоору кароосуз калган жерлерди көрктөндүрүлгөн райондорго айландыруунун символу болмокчу. Басып жаткан жерди шаарга айлантып атабыз. Жомокту реалдуулукка айлантып атабыз. Тегерегин бар, Бегабай караштуу. Ушчунда бүтөт экенсиң, Кудай буйрса. Уштапта бир эле учурда 12 үй курулуп жатат. Ал эми долбоордун толук аякташы 2028 жылга пландаштырылган. Турак жай комплекси өзү 24 үйдөн болот. 17 кабаттуу үйлөр. Ошондой эле ушу турак жай комплексинин аянтында соода борбору жана бизнес борбору каралган. Ошондой эле ушул комплекстин өзгөчөлүгү бул 350 метрди алган жердин астына кирип кеткен галерея мол деп атап койдук. Ар кандай соода борбору жана башка борбору болуп калат. Быйыл Бишкектен 2144 батир электрондук кезек менен Менин үйүм турак жай программасынын катышуучуларына берилет. Быйыл жылдын аягына чейин жалпы жолу менен 2140 батирдин тапшыруусун пландаштырып атабыз. Кезекке турган жарандарыбызга тапшырабыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, биздин кезекте жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека жана үлүштүү курулуш деген багыттар бар. Ушул багыттарда ар бир багытта өзүнүн кезеги бар. Тизмеси менен ушул жарандарга пропорционально биз үлүштүрүп тапшырып беребиз. Ош шаарынын Курманжандатка жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 12 кабаттан турган 8 көп кабаттуу үйлөр курулууда. Бул жерде жалпысынан 542 батир курулат. 6 блоктун паркингтери толугу менен бүткөн. Анан 3 блоктун уже кладовой помещениялары бүтүп, 2 блоктун перекрытиялары куюлуп, домдор проект боюнча 9 баллга расчёттолгон. Ошо алгачкылардан болуп курулуп атат азыркы жаңы СНИП боюнча 2024-жылга. Эми 1,5 айдын ичинде көрсөткүчтөр аябай жакшы. 1,5 айдын ичинде биз фундаментти куюп, 2 кабатты көтөрдүк. Бул деген аябай жакшы ылдамда кетип атат да. Ал эми Оштун Мамыров көчөсүндөгү эски кыш заводунун аймагына 11 блоктон турган көп кабаттуу үйлөр курулууда. Учурда бул жайда дагы жер төлөсү казылып, бетон куюу иштери жүрүүдө. Бул жерде 11 гектар шарчы жерге 56 дом түшөт буюрса. Бул жерде эски кирпичтин заводдор да алынат. Анан поэтапно жумуштарды аткарып кетебиз. Азыр ушул тургун учурда биринчи этапта бизде 11 блоктун котлованы казылып, 4 блогубузда азыр арматура иштери жүрүп жатат. Баткенде дагы ипотекалык үйлөр курулат. Курулушту баштоого мезгил кутсу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев салды. Ал бул турак жайлардын курулушу менен шаардын инфра түзүмү да жакшырарын билдирди. Президентибиз чоң тапшырманы берди, финансылык каражаттарды таап берди жана ушул маселенин аягына чыгарып контролдоо үчүн менин мойнума жүктөдү. Мындан ары эми Баткен облусу өнүгөт, шаар болот. Мына могул жерлерде 12 этаждан үйлөр турат, демеле зыңгыйып. Жанагы Москвадагы үйлөр ушерде болот, Бишкектеги үйлөр ушерде болот, Баткенде. Ипотекалык үйлөр Баткен шаарындагы Курманжандатка жана Алмектатка көчөлөрүнүн кесилишине курулат. Ал жер Асман Резиденс номер 1 турак жай комплекси деп аталып, 12 кабаттуу 37 блок үйдү камтыйт. Бул өзүнүн онлайн порталдан телефон аркылуу турса болот, интернет аркылуу турса болот. Азыркы учурда биз мына Баткен шаарына, Ош шаарына мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматкерлеринин филиалдарын ачып атабыз. Жакын арада мына вторниктен баштап келип кызмат өтө башташат. Жакын арада Баткен шаарынын бүт эмеси жарандар келип, мына мэриянын зданиясына келип ошол жерде отура турган бул белгилүү болду. Мамлекеттик ипотекалык компания 2030-жылга чейин 40 миңден ашуун үй бүлөнү турак жайлуу кылууну көздөйт. Кыргыз Республиканын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен
Биз бүгүнкү күнү ар бир региондо куруу иштерди жүргүзүп жатабыз. Биринчи этабы менен региондордо бул облустун борбор шаарларында, кийинки этабында ар бир райондун борборуна дагы куруу иштерди жүргүзөбүз. Жалпы жону менен ушул программаны алып калганда 32.700 патерди куруу иштерди баштадык. Менин үйүм турак жай программасынын катышуучуларына батирлер ипотекага 4 жана 8%дан 15 жана 25 жылдык мөөнөткө берилет. Ал эми батирдин 50% каражатын төлөгөндөргө үлүштүк курулуш механизми аркылуу 8%дык чен менен 15 жылга берилет. Бүгүнкү күндө 32 миңден ашык жаран үй алуу үчүн кезекте турат. Автандил Бактыбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Жума Сереп.